Дайырбек Қызықбаев, «Бақ арасындағы мүрзі» әңгіме. Кейінгі күндері ал таңменен қоша тұрып шашкеге чейін бешімден көгім кіргенше адаттан тыш ұзақ сейілдечі. Бирок өгіні кечінде көргені зейнін кейтті. Азыр тышқа чыққысы да келбейді. Ал оқия күні бүгін күдей жадында. Номер 6-чы оорукананын түндігіндегі қалың бақты аралап аллеяда жайбарақат баратқан, бір-біріне оралып алышқан екі қаранға жақындан көз ағытты. Қыз жігіттің қолтықташып бір-біріне қыналышып жүргені таңсық бұл тапты. Бирок қызды дару таныды. Сонунгүл көтүлбөгөн жерден ден дару бола түшті. Сонунгүлдің қызыл көнөкүнүн көкірегі кенен ачылған. Төші қара көгімді ап-ақ болып толып ташып, құдай бетін салбасын, қыз аға адеп жолыққанда 5 көкіл 15 жашта өңдөнділі, мұна көрсі ал не вақ бышып жетіліп қаптыр. Тегілерді аны өтіп барып бағамдашты. Сонунгүлдің киігені жарашықты, қара костюм, чачы сеңселіп, далысына төгілген, өзінің сөм қарыш шыңға бойлы жігетін чықынағынан тартып, қылчайы бүн салды. «Эй, Санжыратчы Сағынбек ағай, тоқтачы!» Қыздың тоқтачы дегені жігетін әлі, бирок Сағынбекке дағы бұйрылған сияқтанды. Тоқтап қалды. Жоқ, сен бергеле бер. Сонунгүл аны қол шілтеп шақырды. Сағынбек қандайдыр арбалған сымақ алдыға ұмтылды. Алардан ол ағырақ тұрды, сезімі түшініксіз дүрбеп, мұрдарақ ұншықты. Сонунгүл, амансың ба? Аманчылық. Сені бізді сен көріп. Сонунгүл бір жігітіне бір аға қарады. Көрі ұчырашпай, жөн жайы сұрашпай, қайчы кетсек болып айтқо? Албетті Сонунгүл, деді ал жайдары. Бұрғанын жайдарылығы жігеттен серкесіне су септі. Қызғанып титреңдеп мінтті. Сонунгүл? Соня емес батың? Соня шарлығатым, деді қыз. Сонунгүл айылдық па? Жігіттен Сонунгүлді сонун гүл деп эки ача бөліп сүйлөгөнүн байлы туйган Сагынбек жигитти жактырган жок. Жыйрылды. Булардан бөлүнүп кеткиси келди. Кечирип койгула. Мен өзүм менен, өз оюм менен алек жалгыз болоюн. Кошкула, деп бурулуп жөнөдү. Мунун мүнөзү ушундай чорт Санжырачы. Онусу кандай? Деген жигиттин суроосун Сагынбек алыстан кулагы чалды. Сонунгүлдүн кыткылыктап күлгөнү угулду. Башка эчтеке уккан жок. Бейпил көңүлү бузулду. Сонунгүлгө жигити менен ошондогу кездешүүсү эмдигиче сыртка чыкканында аллеядан аллеяга өтүп, өзгөчө номер 6-чы оорукананын калың багына жакындаган сайын эсине түшүп, жүрөгү дүк-дүк согот. Жигитине Санжырачы дегенде кандайча жашмелейт экен деп ойлойт. Жөнөкөй эле терминдин маанисин түшүнбөгөн неме макоого жолуккансың бе силегим? Тим эле ичи бышып туталанды. Карасаң, Сонунгүл деп басырынтып, ичинен кыжырланат. Жайына шук кой Сонунгүлдү. Сакал ким? Ар ким өз билген дооранын сүрөт. Өзүн өзү жемелейт. Сар санасынан арылмакка манчаларын укалап, колдорун туш-тушка керее жайып көнүгүүлөр жасайт. 40 жашта кычырап туруп эле качып баратам, дейт оюнда. Ушунун баарысы бойдокчулук, бекерчиликтен, керелден кечке үйдөн чыкпайм кадалып, дейт. Кантип кадалып, дейт. Бош эмес, иштеп жүрбөймбү? Рас, бул ишим иштейт эле эмес. Ойлоо, акыл иши, санжыра уламыш, легенда жазмай. Ойлобой кое албайм. Ой толкуну каптап киргенде жазбай кое албайм. Бул бир оору. Качан кабылдым бул ооруга? Не вак? Колун серпип күңгүрөнөт. 8-бе, 9-бу класста ыр жазып, эми айыкпас оорубу. Бирок жыргалуу ооруда. Жазып жатып, өзүмдү унутуп таштайм. Көртүрлүктүн ыкы-чыкы, майда чүйдөсү эстен чыгып, убакыттын кандай зымырап өткөнүн сезбейм. Кийин оору мөнөкөткө айланып, кесибим болуп кетпедиби? Жазгандарыма мамлекет калем акы төлөп, таңгөрө. Китебиң басмадан жарып көрсө канча акча. Марычумун, анда сенден бай киши жок. Атыңда алыска угулуп, баркың өсүп дүңгүрөп. Азырчы, мына сага, муйтике,
Китеп эмес жазгандарыңын баарысы кагаз бетинде үстөлдүн суурмасында сыргарып караган киши жок. Сооп болду сага. Тфу. Ой, жетет эми. Ар качандан бир качан ушинтип налып көржөмө. Эмне өкүнөсүң бөткөнүңө? Эй, былжырак. Аңгыча кыздын үнү чаңырды. Селт этип баш көтөрүп өнү кылган жакка жалт карады. Эч ким жок. Эй, элигип делбе тап болбо. Сага кимдеги ал кыз Сонунгүл? Көчөдөн күтүлбөстөн таанышкансың. Үйүң тарапта. Балким ушу номер 6 оорукана тушта жашаган бир койсоке. Такай анын үнүн укчу болду. Өзү көрүнбөйт. Бакка далталанып, чөп арасына же бактын арасына жашынып, кыткылыктап күлүп аны тамашасыбы же эрмек кылабы. Эй, Санжирачы Сагынбек агай. Сонунгүл чындап чакырды. Экөө экен, алардын караанын калың караңгы баг ичинен даана таныды. Бери кайрылсаң? Сагынбек ордунда токтоду. Барсамбы? Кел, жакын келсең? Утурлады. Бирдеме айтып берчи. Сени укмуштуу Санжирачы десем, мырзам ишенбей жатат, деп өтүндү Сонунгүл. Сагынбек аллея четинде турду. Тигилер нары бактын арасында. Эй, жакын келсең, тиштеп албайбыз. Санжираңан бирдеме айтып бер, мырзам уксун. Угалы? Деп мукактанды кыз. Сонунгүл. Соняга эмнени айтсам экен? Деп ойлой аларды беттеп чөп аралады Сагынбек. Заматтын ортосунда эсинен ар кандай окуялардын түрмөктөрү сыдырылып өттү. Биринен бири кызык, бирок тилегин каткыр Соня, Сонунгүл мырзасы экөөнү эмне кызыктырып, эмне тууралуу уккулар келет экен. Анан эстей койду. Ооба, Кнут Гамсун, офицер Томас Глант өзүнүн Эзоп аттуу машкесине токой ичинде отуруп айтып берген таң калыштуу уламышы. Бул илгери ал муздакта чоң аталардын чоң аталарынын тушунда болгон. Кыз таш зындандын үстүндө отурат. Ал бир мырзаны сүйчү. Эмнеге сүйчү? Таңкы кыроодон сура, түнкү жымыңдаган жылдыздардан сура, жашоону жараткандан сура, башка эч ким билбейт. Мырза кызга мээримдүү мамиле жасоочу, жакшы көрчү. Бирок мезгил өтүп, күндөрдүн бир күнүндө мырза башка бир кызды көрдү да, сезими ага ууп кетти. Тим эле 18 жаш өспүрүмдөй жалбырттап сүйүп калды. Кызга жалынып жалбарып, менин карылгачым дейт. Менин кубанычым, менин маңдайыма бүткөн жылдызым дейт. Кыз да мырзага ийип, бооруна бекем кысат. Мырза өтүндү. Жүрөгүңдү мага берчи. Кыз жүрөгүн берди. Дагы бирдеме сурайынбы, лаззатым? Эстен танган кыз, мейлиң, деди. Ал эчтекесин аянган жок. А мырза кызга ыраазылыгын билгизбей, алкышты айткан жок. Анан мырза дагы бир кызды сүйүп калды. Тим эле кулу болуп, акылынан адашып элирет. Эмне үчүн? Чаңдуу жолдо буруксуган куюндан сура, жалбыракты шуудуратып титиреткен желден сура, жашоону жараткан Теңирден сура, башка эч ким жооп айта албайт. А кыз мырзага эчтемке берген жок. Ооба, эчтемке. А мырза кызга боорун тытып жалынып алкышын төктү. Кыз мырзага буйрду. Мага өз бейпилдигиңди жана акылыңды бер. Мырза муңайым жылмайып, өмүрүн сурабаганына өкүндү. Анан кызды зынданга камап салышты. Эмне кылып атасың, кыз? Эмне күлүмсүрөйсүң? Мен 10 жыл мурда болгонду эстеп отурам. Ошондо мен аны кездештиргем. Сен аны унута элексиңби? Күнү бүгүнкүдөй эсимде. А мезгил өтүп жатты. Эмне кылып отурасың, кыз? Эмнеге күлүмсүрөп жылмаясың? Мен килемге анын атын токуп атам. Кимдин атын? Тиги сени таш зынданга камагандынбы? Ооба, ошонун. Мындан 20 жыл мурда кездештиргенимдин аты. Сен аны дале эстейсиңби? Ал менин эсимде мурдагыдай эле. А мезгил болсо өтүп жатты. Эмне кылып атасың, туткунайым? Мен аракеттенип, көздөрүм тунарып алсыз, тигиштерди көрбөй калды. Дубалдын аки ташын сүрткүлөп жыйнадым. Аки таштан кумара жасап, мен ага белек кылам. Кимге? Сөзүң ким жөнүндө? Сөзүм махабатым. Мени бу таш зынданга камаган мырзам жөнүндө. Ошо сени ушинтип зынданга камап таштаган үчүн күлүмсүрөйсүңбү? Мен ал эмне дээр экен деп ойлойм.
Карагылачы дейт ал. Менин кызым мага кумара жасап белек берип жибериптир. 30 жыл бою мени унутпаптыр. А мезгил өтүп жатты. Кандай туткунайым? Кол куушуруп күлүмсүрөп отурасыңбы? Аракеттенип, көздөрүм көрбөй калды. Менин ойлогонго гана чамам жетет. Ошо 40 жыл мурда кездешкен мырзаң жөнүндөбү? Ошо 5 көкүл кезимде жолуктурганым жөнүндө. Балким андан бери 40 жыл өтсө өткөн чыгар. Анын өлгөнүн сен билбейсиңби? Картайганча өңүң кубарып баратат айым. Жооп айтпай эриндериң бозорду. Дем тартпай тумчугуп кеттиң. Мына таш зынданга камалган кыз тууралуу таң калыштуу уламышты уктуңар. Баса эсимен чыгып баратыптыр. Бир курдай ал кыз бактын арасынан ошо сүйгөн мырзасынын үнүн угуптур. Мырза кыз алдына тизе бүгүп жыгылып кызарып кетиптир. Ошондо кыз 45 жашта экен. Санжырачы Сагынбек унчукпай калды. Соня жигити үчөөнүн ортосун жемжиртип каптады. Аны Соня бузду. Өтө табышмактуу легенда экен. А жанагы кыздардын кайсынысына мен кирем? Тфу, жүрү кеттик мырзам. Соня чалкалай кыткылыктап калып күлүп, жигитин оң колу менен кулагынан чоё жетелеп, арт жагына кылчая сол колун Сагынбекке сермеп коштошуп, караңгы бакка сиңишти. Арадан канча күн, канча ай өттү, Сагынбектин жүрөгү таш баскандай салмактанып көңүлү чөгөт. Баарысынын себеби эле сонун. Эмне үчүн аны мынчалык эстеп унутпайт? Таңкы кыроодон сурайт, түнкү жымыңдаган жылдыздардан сурайт, жашоону жараткандан сурайт. Жооп жок. Өз жүрөгү айтат. Сүйүү эмес. Аюубу? Ал эмне үчүн аяйт? Чаңдуу жолдо буруксуган куюн да, жалбыракты шуудуратып титиреткен жел да, жашоону жараткан теңир да жооп айтпайт. Өз көңүлүндө минтип чечмелейт. Аяп, азап тарттыргыдай алмага эч ким эмес. Анда эмне үчүн көңүлү чөгөт, жүрөгү ооруйт? Эрте кеч сейилдегенден да тажап бүттү. Ойлор бөлүндү болот да турат. А бу сапар үйдөн сыртка чыкканы спорт кийимин кийип жатып, өзүнө өзү убада кылды. Эгерде жолукса ачык такташам. Сени эстей бергидей мага кимсиң? Же мени сен ошончолук самайсыңбы? Таасириң зомби кабарындай аба аркылуу жетип аткандыр. Анда мен сага киммин? Дагы кобурайт. Эгер өзү кездешпей үнү угулса, укпоого тырышам. Жашынма койногудай абалдамынбы? Же бар же жок кылам. Чык мында дейм. Албарысты, азгырба, оюндан тажадым дейм. Күн уясынан балбулдап чачырап, нурлары бактан бакка сала жебелеп, бетке урунса көз жалтантат. Канча убакыт басып жүрдү, шүгүр бир курдайда кыз үнүн уккан жок. Көңүлү ачылып, сергип баратты. Капысынан аллеянын аркы жээгиндеги жоон кара жыгачтын түбүндө бүктөлүп жаткан кезит кан түйүнчөктү көрдү. Жүрөгү шуу этти. Ары бери кайсылап, жыгачтап, түйүнчөктү сыйгылады. Жөн түйүнчөк эмес, өлгөн ымыркайдын денеси экен. Жылан көргөндөй коркуп, жаа бою качкысы келип кетти, бирок кайра өзүн токтотуп, бул жол жээгиндеги көрүнүктүү жоон кара жыгачтын түбүндө жаткан түйүнчөк аркы терке өткөн кишилердин, эт куштардын көңүлүн бурарын ойлоду. Адам денеси, деди. Ыргытып таштаган жарабайт. Сооп табайын, бул шумдук кимдин колунан келди экен? Түйүнчөктү гезитке уруду. Бактардын ары четиндеги таштандылардын арасынан миздүү темир таап, теректин түбүн каза баштады. Терек түбү топурагы борпоң, жалбырактар чирип калыптыр. Түйүнчөк көмүлгүдөй көрүстөн бачым эле казылды. Балким жол боюна кишилерге көрүнүктүү жоон кара жыгачтын түбүнө өлү корулгон түйүнчөк менен бүктөлгөн гез дыргытып, алардын ээси атайлап ушуну каалагандыр. Ал өзү теректин түбүндөгү томпойгон ушул кара топурак ымыркайдын мүрзөсү экенин билер бекен, деп ойлоду. Кандайдыр сооп иш кылганына жеңилденип кетти. Жолдо эсине кылт этип сонун түштү, бирок эми аны ойлогусу келбеди. Ушул окуяны кагазга аңгеме кылып жазуу көңүлүн алеп желеп удургутуп, үйүнө тез жетүүгө буттары канат болуп учуп баратты. Ошондон кийин ал кыздын үнүн укпай калды. Анын мурдагыдай тигинден мындан чыга калбаганына
Hiç kaçan dağı gezleştirbegenine özü razı olup da жүрді.